Биология 6 класс. Юрий Алексеевич Гагарин атындагы 17 мектеп гимназиясы биология мугалими Акматова калышкан. Саламатсыңарбы балдар? Силер менен биология сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабакта биз силер менен мите козукарындар жөнүндө маалымат алабыз. Сабактын максаты: силер мите козукарындар жана алардын түрлөрү жана таралышы, жашоо тиричилиги жөнүндө маалымат аласыңар. Ошондой эле ушул мите козукарындардын маанисин билесиңер турмуштагы. Балдар, биз силер менен мурунку сабакта калпактуу козукарындарды окуп маалымат алганбыз. Алардын түзүлүштөрүн, денесинин түзүлүшүн, жашоо тиричилигин, кездешкен жерлерин окуп үйрөндүк. Бүгүнкү сабакта биз силер менен анча маани бербеген дагы козукарындар бар экенин менен таанышабыз. Алар мите козукарындар деп аталат. Башкача айтканда паразиттер деп айтылат. Мителер деп билебиз, булар тирүү организмдердин эсебинен жашап, тиричилик өткөргөн организмдерди айтабыз. Ошондой эле алар ошол жашаган организмине зыян алып келет, залал же болбосо ооруларды пайда кылат. Мите козукарындар адамдарда, жаныбарларда, өсүмдүктөрдө кездешет. Силер күндөлүк турмушта өсүмдүктөрдүн мөмөлөрүндөгү, сабактарындагы, жалбырактарындагы кара тактарды байкаган болушуңар керек. Ушул тактар мите козукарындардын түрлөрү болуп эсептелет. Мите козукарындардын же болбосо өсүмдүктөрдүн илдеттеринин төмөнкүдөй түрлөрү кездешет. Аларды паразиттер деп дагы айтат, же болбосо өсүмдүктөрдүн ылаңдары дейт. Биринчи мите козукарын бул кара көсөө болуп эсептелет. Экинчиси фитофтора, же болбосо булар ич жүзүм тукумундагы өсүмдүктөрдүн ылаңдарын козгойт. Үчүнчү кебер козукарындар, төртүнчү трутовиктер, бешинчи микроскоптук козукарындар, алтынчы дат козукарындар, же болбосо ржавчина деп аталат. Бул сары так менен өсүмдүктөргө түшөт. Бул мите козукарындын түрү кара көсөнүн сүрөтүн көрүп турасыңар. Бул кара көсөө дан гүлдүүлөр тукумундагы өсүмдүктөрдүн ылаңдары болуп эсептелет. Бул дан гүлдүү өсүмдүктөрдүн жалбырактарында, сабактарында, дандарында, машактарында кара тактарды көрүп турасыңар. Бул кара тактар кара көсөө болуп эсептелинет, же болбосо мите козукарын. Бул дандын ордун ээлеп алган капкара болуп, көрдүңөрбү? Ал дандын ичи кара көсөөнүн спораларына толуп калган. Машактын ичинде өзү эмне болуш керек? Же болбосо дандын ичинде эндосперм болуш керек. Анын ордуна эмне ээлеп алыптыр? Ушул мителер ээлеп алган. Бул споралар шамал менен тез тарайт. Ошондуктан кантип дан өсүмдүктөрүнө жугуп калат деген суроо туулат. Ошол мезгилде биз күзүндө данды жыйнаганда ушул споранын шамал аркылуу өсүмдүктөрдүн уруктарында кошо сакталып калат дагы, ал жазда эгилгенде үрөң катары топуракка ошол спора түшөт. Качан бул дан өсүмдүктөрү өнүп чыкканда ушул козукарындын споралары буудайдын же жүгөрүнүн данына кирип алып, көбөйүп, бир дандын ичинде эле миңдеген спораларды пайда кылып, азык заттын ордунда спора болуп, көрдүңөр, мында жүгөрүнүн немесин бузуп атат, данын, буудайдын данын бузуп атат. Ушундай бир дандын ичинде эле айттык машакта миңдеген спора пайда болот дагы, ал шамал аркылуу, жаныбарлар, курт-кумурскалар аркылуу тарайт. Бүт эгин талаасына аябай чоң зыян алып келиши мүмкүн экен. Кийинки мите козукарындын түрү бул фитофтора деп айтабыз. Фитофтора бул же болбосо алмаларда парша деп дагы айтылат. Бул картошканы, помидорду, болгарскийди же болбосо ушул ит жүзүм уруусундагы өсүмдүктөрдү жабыркатат экен. Бул фитофтора картошканын бүт органын
түймөгүн, жалбырагын, сабагын жабыркатат. Эгер ошол кара так түшкөн жерде бул козу карындын спорасы болот. Ал жерди карартат. Мисалы үчүн мына карагыла, жалбыракта кичинекей кара тактар пайда болду. Ал ошо жалбырактын ички тканына кирип, споралар тездик менен көбөйүп, чоңоюп, жалбыракты кууратат дагы. Силер билесиңер, жалбырактын кызматын, фотосинтез кызматын аткаруу жөндөмдүүлүгү жоголот жалбыракта. Ал фотосинтез жүрбөй калса, картошканын тамырында түймөктөр чоңойбой калат тамырында. Көрдүңөрбү? Ошентип түймөктөрдө дагы мындай кара тактар пайда болот. Дагы сабагы дагы карарып, картошканын үстүнкү бөлүгү кургап, түшүмдүүлүгүн жоготот. Эгер силер картошка эгип атсаңар огородко, ошондо картошканын ушундай кара тактарды көрүп калган болсоңор, аны кесип алып таштоо зарыл. Аны менен биз ушул оорудан арылтабыз картошканы. Эгер ушул фитофтора, мына көрүп турасыңар, помидордо кара такты турат, ээлеп алат дагы биздин түшүмдү жараксыз кылып төмөндөтөт. Балдар, мынанда силер дарактагы өсүп турган козу карынды көрүп турасыңар. Бул трутовик деген мите козу карындар болуп эсептелет. Көп эле кездешет биздин Кыргызстанда. Силер ойлойсуңар, бул даракка кантип өсүп чыкты же кантип пайда болду деген суроо туулушу мүмкүн. Бул кантип пайда болот? Бул деле козу карын болгондуктан ушул астыңкы бөлүгүндөгү жипчелердин арасында споралар тездик менен өрчүп жетилип, ал толуп чаңча жарылып, споралар жерге түшөт. Ошол споралар шамал аркылуу ушул дарактын жаракаты болсо, шагы сынган болсо, кабыктары жарылган болсо, ошол жерге түшүп калса, тез аранын ичинде споралардын мицелийлери өсүп, дарактын ички көңдөйүн жабырлантып, ооруга чалдыктырат. Дарактын ичи мында көңдөй болуп калат. Ошондуктан бул дарактар шамалда кулап түшкөнгө жөндөмдүү. Ушундай трутовиктерди көргөн болсоңор, силер абайлап өткөнгө туура келет. Дарактарды кыюуда дагы трутовиктер кездешсе, этияттык менен кыюу керек, аны билүү керек. Бул мите козу карын, дарак борпоң, кулап түшөт деген түшүнүк болуш керек. Бул дагы мите козу карындын түрү болуп эсептелинет. Силер бул жерде кебер козу карындарды көрүп турасыңар. Мите козу карындын дагы бир түрү. Бул кайсыл жерде кездешет булар? Жер-жемиштерди эскиртет, нандарда көк бизче паңдап кетиптир дейбиз, көгөргөн нанда, быштактарды, малдын жеминде кездешет. Ошондой эле бул нымдуу, желдетилбеген үйдүн боорунда дагы түрдүү түстөгү ушул үлпүлдөк кеберлер өсүп чыгат. Ал бул кебер козу карын курт кумурскаларды, жаныбарларда дагы жабыркатат. Булар топуракта, абада, өсүмдүктөрдө, жаныбарлардын терисинде, былжыр челдеринде жашайт экен. Мынанда көрүп турасыңар, арынын дагы денесин ушул кебер мите козу карын ээлеп, арыны бал арынынын ылаңы болуп эсептелинет. Бул жерден дат козу карындарды көрүп турабыз, же болбосо ржавчина деп айтылат буну. Түс эле айтып тургандай, сары дактарды көрүп турасыңар. Бул кайсыл өсүмдүктөрдү жабыркатат экен? Роза гүлдүүлөрдү билесиңер, ага алмурут, алма, гиляс, ошондой эле малинанын дагы сарыда кеберлерин көрүп турасыңар. Ушул өсүмдүктөрүн бөрү карагатты чоң зыянга учуратат. Булардын споралары кочкул сары түстө болот дагы. Өсүмдүктүн бетинде күрөң боз даттарды пайда кылат. Бул күн карамада дагы кездешет. Андан кийин бул жерде микроскоптук козу карындарды көрүп атабыз. Бул козу карындар бактериялар сыяктуу органикалык заттарды бузуп жок кылышат. Бактериялардан айырмасы, булардын клеткаларынын көлөмдөрү
чоң болот, көп болот, заттарды айландырууга катышат. Ошондой эле ушул микроскоптук көз карында мына жерде адамдын тырмагын киргизип койдук. Бул дагы бактерия, грибок деп коет да. Ушул адамдын организмине түшүп калса, биздин тырмакты жабыркатат. Эгер силер байкап калган болсоңор, ушул көз карындарды тырмагыңарда тез аранын ичинде дарыгерге кайрылып дарылооңорго дарылоого туура келет. Эми ушул мите көз карындардын кандай мааниси бар жаратылышта? Силер билесиңер, бардык эле заттардын оң жана терс жактары бар. Ошол сыяктуу бул мите көз карындардын зыяндуу жактарын көбүрөөк кездешет. Аларды биз силер менен атап өтсөк, биринчиден бул айыл чарбасына чоң зыян келтирет. Кайсыл өсүмдүктөргө чоң зыян келтирет? Даңгүлдүүлөргө. Силер даңгүлдүүлөр тукумундагы өсүмдүктөрдү билесиңер. Буудай, жүгөрүнү, сулуу, арпа, күрүч, ушул сыяктуу өсүмдүктөрдүн түшүмүн төмөндөтүп жиберет. Бул кайсы көз карындын түрү түшүмдү төмөндөтүшү мүмкүн? Жана биз силер менен айтып өткөн кара көсө же болбосо спорыня деген мите көз карындар. Андан кийин ич жүзүмдөр уруусу же болбосо посленовыйлар тукумундагы өсүмдүктөр, аларга помидор, картошка, болгарский, ушул сыяктуу картошка өсүмдүктөрүн көрдүңөр, же болбосо картофельный рак деп коет. Бул фитофтора дедик, картошканын фитофторасы. Бул дагы картошканы жараксыз кылат, чиритип, клубендердин үстүнкү бөлүгү куурап калат экен. Бул мите көз карындары кирип алган болсо. Андан кийин роза гүлдүүлөр тукумундагы өсүмдүктөрдү жабыркатат. Аларга кайсылар кирет? Алма, алмуруттарда, баягы паршалар, жалбырактарында, малинада көрдүңөр, сары тактарды көрдүңөр. Бул дат көз карындар деп айтылды. Бул дагы ушул роза гүлдүүлөр тукумундагы өсүмдүктөрдүн мөмөлөрүнүн түшүмүн төмөндөтүүгө алып келет. Андан кийин дагы бир зыян жагы бул курт кумурскаларды, жаныбарлардын клеткаларына да кирип, митечилик кылып, аларды жабыркатат. Мисалы үчүн, жана биз айтып өттүк, курт кумурскалар классындагы балаарыны дагы каптайт экен бул кебер көз карын. Ошондой эле адамдын буттарында, тырмактарында, клеткаларына кирип алып, ал жерде дагы ал өзү көбөйүп, тынымсыз адамды жабыркатат экен. Бул дагы зыян жагы. Эми экинчи пайдалуу жактарын эсептеп карап көрсөк, медицинада алынат. Пенициллинди алган. Муну ким алган? Пенициллинди 1872 жылы орус дерматологу Полото Дебенов деген ушул ириңдүү жараны дарылоодо колдонуп, пенициллинди тажрыйба жүргүзгөн. Аны кийин англиялык бактериолог Флеминг ушул кеберди бактерияга каршы затты алып, пенициллин деп атаган, пайда болгон затты. Ошол пенициллин бул жугуштуу ооруга каршы күрөшүүдө азырга чейин антибиотик катары колдонуп келатат. Дагы өнөр жайда дагы пайдалуу жактары бар. Бул көз карындарды алып көрсөк, микроскоптук көз карындар кирет. Бул быштак жасоодо, сырларды алууда, кымыз, айрандарды ачытууда, ошондой эле тамак аш кислоталары бар. Бизде лимон, шавель кислоталарын алууда колдонулат экен. Кийинки дагы бир пайдалуу жагы бул микроскоптук бактериялар органикалык заттарды бузуп, жаратылышта заттардын айлануусуна катышат. Же болбосо буларды биз сапрофиттер дейбиз. Ошондуктан өткөн сабакта айтылган мителер булар экиге бөлүнөт да. Сапрофиттер, анан паразиттер дегенбиз. Паразиттер бул терс жагы көбүрөөк болот. Ал эми сапрофиттердин болсо пайдалуу жактары жаратылышта бизде көп эле пайдаланат экенбиз, пайдалуу жактарын. Демек, силер менен биз мите көз карындардын жашоо чөйрөсүн үйрөндүк. Кандай өсүмдүктөрдө кездешип жашайт, кандай зыян алып келет, кандай пайда алып келет, тааныштык. Эми силерге түшүнүктүү эле болду окшойт. Мите көз карын жөнүндө түшүнүк үйгө тапшырма. Силер ушул билген
азыр окуп үйрөнгөн мите козу карындардын аттарын жазып, түрлөрүн, мисалы үчүн кара көсө, ал кайсы өсүмдүктөрдү жабыркатат. Мисалы үчүн кара көсө эмнени жабыркатат дедик? Даң гүлдүүлөр тукумун дедик. Экинчи кайсы козу карын бар? Фитофтора дейсиңер. Ал эмнени? Пасленойларда картошка, помидорлорду. Дагы кайсы түрүн деп жаздык биз? Жана сары ржавчина. Ржавчина кайсыл өсүмдүктөрдү жабыркатат экен? Алмурут же болбосо роза гүлдүүлөр тукуму, андан кийин кебер козу карын, микроскоптук козу карындар, ошолордун жашаган жерлерин же болбосо жабыркаткан өсүмдүктөрүн ушул таблицаны толтуруп үйдөн жазып мага жөнөтөсүңөр. Сабакка көңүл бурганыңарга рахмат.